Расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутууга шектелген блогер Сыдыман кармалды. Ал Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматтарынан колго түшүрүлгөнүн аталган мекеменин басма сөз катчысы билдирди. 313 берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуунун негизинде ачылган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүү 1997-жылы туулган Сыдыман экени аныкталды. Издөөчтөрдүн жүрүшүндө шектүү делинген жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иш-чаралары улантылып жатат деп билдирет маалымат катчы. Маалыматы булагы Супер KG. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Адашканын айпы жок, каткырып сен күлбөгүн. Адашканын айпы жок, сен малсың, итсиң деп адамдыктан бөлбөгүн. Бүгүн айтайын дегеним Сыдыман аттуу блогерге түндүк, түштүк тарапкылы бөлүктөр, андан кийин ош тарапты айтыпсың, сартсың деп канчалык кыргыз элинин жүрөгүнө катуу тийдиң. Андан кийин кечирим да сурап. 14 февралда спортчу Төлөгөн Рахманбердиулунун президентке видео кайрылуусу жарыяланды. Кайрылуу Facebook социалдык тармак аркылуу мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановго таандык экени айтылган баракча аркылуу жарыяланган. Анда Ошто түштүк жергесинде Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык деген мазмунду камтыйт. Анда Рахманбердиулу спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топ ок атып, бул тууралуу ооз ачсаң сенин жана Эмилбек Кимсановдун үстүнөн иш козготуп каматабыз деп коркутушканын айткан. Нурбек Райымбеков бул иш боюнча кылмышка шектүү катары кармалгандардын бири. Азаттык Кылычбек Саркарбаевден, Нурбек Райымбековдун жакындарынан жана кайрылууда ат аталып жаткан Матраимовдордон азырынча комментарий ала алган жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Рахманбердиулунун президентке кайрылуусу негизсиз деп маалымат таратты. Милиция Рахманбердиулу тергөөдө жалган көрсөтмө берип, арыз жазуудан баш тартып, ишти татаалдаштырып келгендигин жөн айтууда. Басма сөз катчысынын айтымында Рахманбердиулуна карата 29 январда бир нече адамдын кол салуусу боюнча иш козголуп, териштирүү башталганын, бирок